Өткөн апта соңунда берген арызына ылайык президент Сооронбай Жээнбеков УКМКнын жетектеп келген Абдил Сегизбаев менен аталган кызматтын улуттук коопсуздуктун коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын директору Болот Сүйүнбаевди кызматтан алуу боюнча буйрукка кол койду. Азыр коомчулукта эми бул системага ким келет, кандай адам аны башкарышы керек, деги эле системаны толук кандуу реформа жасоо зарылчылыгы барбы деген суроолорго өз алдынча жооп издеп жаткан чагы. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында дагы биз ушул жана башка суроолорубузга жооп алуу максатын көздөп студиябызга атайын меймандарды чакырган элек. Анда мен тааныштырып өтөйүн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурунку төрага орун басары генерал-майор Марат Иманкулов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эгерде сизде суроо же пикир пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары биз 0701 11 44 30 WhatsApp номери аркылуу дагы суроо жана пикирлерге орун беребиз. Анда маекке өтө эле. Мына Абдил Сегизбаевдин жана анын орун басарынын кызматтан алынышы негизи сиздер үчүн күтүүсүз окуя болдубу же акыры ушул кадам болорун болголоп турдуңуздар беле? Дегеним, буга чейин президент аталган кызматтын жетекчисин 2-3 жолу кабыл алды. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинде коюлган тапшырмалардын аткарылышын талап кылып, ал түгүл бир жарым жылдык бир мөөнөт дагы берген эле да, бирок ошол мөөнөткө жетпей эле ал киши кызматынан кетип атат. Сегизбаев мырза, бул багы коомчулуктун бир түздөн-түз талабынын негизинде ишке аштыбы же дагы башка биз билбеген мүмкүн себептер барбы? Марат мырза, сизден баштайлы анда. Рахмат. Эми бул күтүлгөн ишпи же ушундай болмокпу дегенге мен биринчи айтайын. Биринчи муну Сегизбаевди ушул кызматтын жетекчиси кылып дайындаганы туура эмес болчу. Башында эле отурганда эле жана эрге кыйшык отур дегендей ушундай болгон да. Эми эмне үчүн андай болуп атат? Анткени билесиздер, бул өтө маанилүү мамлекеттик орган болуп эсептелет. Улуттун коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун камсыздоочу орган, атайын кызмат. Аерге мындай ойноочулук менен же жеңил ойлук менен алып барып бирөөнү коюп алып туруп, ошо маанилүү тармакты алып кетиш өтө бул опурталдуу. Мамлекеттин келечегине опурталдуу, коопсуздукка да опурталдуу нерсе. Мына мен бир мисал эле келтирейин. Мына азыр силердин редакцияга бир главный редакторуңарды бирөөнү алып келип, журналистиканы окубаган, журналистикада иштеп көрбөгөн, тажрыйба жок адамды алып келип койсо, ошол жерге редактор болуп иштей алабы? Ошо силердин газета болобу, радио болобу, телевидение алып бере алабы? Өтө кыйын да. Ошо сыяктуу эле бардык тармак ошондой. Атайын кызмат андан бетер. Эгерде атайын кызматка жөн эле адамдарды, любой өзүнө жакын адамды алып барып иштей берет десе, бул өтө чоң жаңылыштык. Да, биринчи күндөрү автоматтык түрдө кете бериши мүмкүн инерция менен. Мурда кызматкерлер өзүлөр даярдап кагазын алып бара берет. Эгер мен билем, Сутанипти бизге МВДдан алып келип, бизге алып келгенде, Сутанип менен эми чоң иштешип жүргөн, мисалы областта ички иштер башкармалып жүргөндө мен областтарда иштеп жүрдүк. Кийин мага сырын айтып атпайбы? Марат Николаевич, в общем, таң калып атам дейт. Мен мындай системаны көрө элек болчумун дейт. Мен президенттик администрацияда иштеп көргөм. Мен ички иштер министрлигинин кичи кезимен ошол жакта иштейм дейт. Силерде мындай таптакыр отура берсең болот турбайбы? Само собой иштей берет турбайбы дейт. Кагаздар келип өткөнтө деп. Аны ушундай жаңылыштыктар болот да. Да, биринчи күндөрү ушундай кете берет. Бирок бул чоң системаны уюштуруш керек. Профессионалдуу түрдө уюштуруш керек. Ага чоң профессионалдар керек, тажрыйбалуу, билимдүү адамдар керек. Ана мына алып келгени эмне себептен мындай алып келди? Анткени ошол кездеги биздин мамлекет жетекчи Атамбаев өзүнүн ички кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн гана келген, саясий кызыкчылыктарын. Мына ошого гана бир ар кандай бир тапшырмаларды аткаруу үчүн убактылуу алып барылган жетекчи болчу да. Аягы менен бүттү, мына азыр элди коомчулук болот. Айым кеткен болсо күтүлгөн эле окуя болчу. Бул баары бүгүн болобу, эртең болобу, ал кетиш керек болчу. Өзгөчө могу коопсуздук кеңештин жыйыны болгондон, президент жанагындай укук органдарда ошончун атайын кызматтын ишине ушундай сын айткандан кийин, жанагындай жетиштердин баарын ачыкка чыгаргандан кийин, мен эгерде ошонун ордунда боло турган болсом, мисалы, мен ошонун жыйынынан чыгып эле өзүм артын жазып туруп отставкага бермекмин. Жанагындай чыгды. Булар болсо отурушту да, дагы бирдеме үмүттөнүп коюпчу, дагы иштеп калабызбы дегендейчи. Анткени бул офицерстводо, бизде иштегендер аскер кызматында, офицерство честь, достоинство деген жанагындай намыс деген бул жогорутуш керек. Алмамбет мырза, улуттук коопсуздук кызматы деген бул мамлекеттин өтө мындай талуулуу жери да. Улуттук коопсуздук
бул жалаң эле ушул оппозициядан туулбайт да улуттук коопсуздукчы. Бул экономикалык коопсуздук деген түшүнүк бар. Мамлекеттик коопсуздук. Чек ара аймагынын бүтүндүгү деген бар. Сырткы, ички жана шпионаж, нелегально киргендер, мамлекеттин сырын ачкандар, баягы чалгындоо кызматы деген түшүнүктөр болот. Анан мына Сегизбаевдин өзүнүн келиниши Атамбаевдин эң чоң катасы ушунда болгон. Анткени ошол Сегизбаев келгенден кийин мамлекетте интрига күчөдү, ушак күчөдү, бирин-бирин жамандамай күчөдү. Анан эң негизгиси Атамбаевга туура эмес, терс өзүнө ыктаган маалыматты алып барып отуруп, мурдакы өнөктөштөр менен чабыштырып, булар баягы өзлөрүнүн ошондой механизм менен өзлөрүнүн таасирин күчөтөлү деди да. Ошентип таптакыр мына аягында эмне менен бүтүрдү көрдүңүздөр. Бул закон ченемдүүлүк нерсе да, ага эч ким каршы кылбайт. Анан эң негизгиси мына мен кошулам, табылды бүркүтүч аксакал генерал бар эмеспи? Ошол матрешка гейтти табалдыйып. Матрешка гейттин бети ачылганда аны жаныш жасаган. Бирок келип туруп мен жалпы офицерлердин атынан кечирим сурайм. Мен бул жерде турууга моралдык укугум жок деп туруп арсын басып кеткен. Аны бир да депутат ошондо кетсең күнөөлүү деген эмес. Мен ошо комиссияда секретарь катары мен иштебем. Өзү келип туруп ошондо мына ал баягы ССР убагында КГБнын школасын бүтүп баягы мындай такшалган накта чекиста. Ал айткан, мен мындан ары мындай элдин жүзүн бетин карай албайм, мындай провокациядан кийин деп. А Белискейттен кийин ал кеткенди кой, актанып ушуга чейин бетти бултуйт эле даже генерал албады. Негизи президент Жээнбеков экс өлкө башчы Атамбаевдин таасирин азайтуу аракетин көрдүбү дегени мурунку жана кийинки ажолор ортосундагы ажырым тууралуу көп айтыла баштады да. Анан үстүнө саясий чөйрөдө Сегизбаев менен Сүйүнбаев экс президенттин эң ишенимдүү адамдары, анын кадрлары экендиги дагы айтылып келе жатпайбы? Бул ушул жагы дагы мындай президент ушул чечимди кабыл алууда ушул жагдайды дагы эске алышы мүмкүн беле? Жок. Сегизбаев бул Атамбаевга кийинчерээк кошулган. Бирок бул ошол кийин кошулган менен ишенимдүү адамы болуп берди да. Акаевдин убагында дагы дезинформациянын устасы болуп отуруп, Акаевдин убагында дагы Акаевга дезинформация жеткирип отуруп, мына жанагы 2005-жылы окуянын бирден бир себепкеринин бири ушул болгон. Бул случайда дагы кийин бир аналитик тарыхчылар ушул боюнча баа берип жазат да. Ошондо дагы эң башкы ролду, терс башкы ролду орногон каарман бул саясий окуяда Сегизбаев болуп чыгат. Мен ошого мындай ой бар да. Экөө тең азыр айтып кеткен Сегизбаев дагы, анан Сүйүнбаев дагы экөө Атамбаевдин жанында жүргөн жигиттер. Бирөө тууганы болуп калса, биринчи аялынын аталаш иннери болуп калат экен. Мына аны кайниз болуп калат ба? Экинчиси болсо жанында жүргөн, аны кайтарып илгертен жүргөн. Экөө тең кесипкөй адамдар эмес. Экөө тең бул кызматта бир күндө иштеп көрбөгөн адамдар барган. Экөө ключевой местаны ээлеп алып туруп ошо жерде отурду. Эми азыркы президент мына ишке киришкенден кийин мен ойлойм, муну абдан терең изилдеп көрдү болуш керек. Ар кандай маалыматтарды алып көрдү, изилдеп көрдү. Анан жана коопсуздук кеңешинде сын пикири менен кошо өзү эмне кылайын деген элдин астына чоң убаданы бербедиби? Мен саясий боореки коррупция менен кылмыштуулук менен күрөшкөндө мен саясий эрким жетет. Мен деген мындай чоң чечкиндүү иштерди жүргүзөм деди. Ошону айткандан кийин өзү да ойлонду да. Мисалы ушул азыркы кадрлар менен ошол эки айткан убаданы аткарылабы? Ошол ишке ашырылабы? Ошол команда менен иштей аламбы деп. Ошолор. Булар бул талкалады да бул. Мен бу жерден көп нерсени айта албайм. Анткени бул коопсуздук кызматы. Мен бул Сегизбаев иштеп турганда сындагам. Иштеп турганда катуу сөздөргө чейин айткам. Эми ал кетип калганда эми баары сындай берсек болот ал. Бирок мунун кесепети биринчиден анын келишинде эмес. Кесепети биздин ошолки атайын кызматтын талкаланышында болуп атат да. Бир мисилди айтайын деп атам да. Мына канчалык атайын кызмат жанагындай өтө кубаттуу болбосун, канчалык күчтүү болуп турбасын, улуттук коопсуздукту ошого гана ишенип бериш бул турган болбогон нерсе. Эң биринчи улуттук коопсуздукту, мамлекеттин коопсуздугун бекем кармаш үчүн биринчи шарт керек. Эң биринчи шарт бул менин оюмча мамлекеттеги коомдун ичиндеги ынтымак менен биримдик. Эгерде биз ушул азыркыдай башаламандык болуп турса, жана орусча айтканда бардак болуп турса, бардык сферада улуттук коопсуздук эмне кылса да иштей албайт. Бирок Алмамбет мырза айткандай, бул өтө маанилүү орган. Эгерде ошол улуттук коопсуздук туура пайдалана билсе мамлекет,
өзгөчө мамлекет жетекчилери ушуреки улуттук коопсуздуктун болгон жана аналитикасын, ошонукин билген сунуштарын, алардын кылып аткан иштерине рекомендациясына эгерде мамлекет жетекчилери туура угуп, туура ошонукин пайдалана турган болсо, мамлекетте ошон ичинде Кыргызстанда 2005-теги, 2010-дагы окуялар азыркыдай башталмадык, эч качан болбойт. Мен муну как ошонун ичинде иштеп жүргөн адам катары айтайын. Бул жерде дагы бир жагдай туулат да, мына Абдил Сегизбаев чындыгында Алмамбет мырза башында айтып өтпөдүбү? Коомчулуктун эсинде бир топ оппозициячы саясатчылардын камалышы, анан айтылуу баягы Белизгейт чатагы менен эсте калды да. Эми ал кызматтан кетти, бирок кызматтан кеткенден кийин эле анын ошол иштерине кайрадан бир саясий дагы, анан юридикалык дагы баа берилиши керекпи? Же эми кетти, болду, кызматын өткөрдү, эми тынч жашай берсин, биз андан ары жылалы деген ой болуш керекпи? Ар бир саясий күч бийликке келген өзүнүн иштеп атканда тарыхын түптөйт. Сегизбаев өзүнүн тарыхын жасады. Эми тарых Сегизбаевдин иштермелигине сары изине чөп салып, бардыгын иликтеп чыгыш керек. Бул баягы мени кызыктар адам катары эмес. Муну коомчулукта талап кылат, эл журтта талап кылат. Анан муну эң негизгиси тарыхый кырдаал талап кылат. Кийинки келген жетекчилерге ушул сабак болуш керек. Эч качан улуттук коопсуздук кызматы бир саясий күчтүн жеке фирмасына айланбаш керек да. Эгерде мамлекетте мына оппозициянын да орду бар. Мамлекетте оппозициянда кыла турган кызматы, пайдасы, вазифасы бар. Соопчулугу бар. Анан улуттук коопсуздук кызматы оппозицияны тепкилеш керек деген тетик бир 20 жылдан бери келе бир өнөкөткө айланып калды. Андай эмес да. Оппозиция дагы керектүү нерсе. Керек болсо улуттук коопсуздук кызматы жана айтпадыбы, ынтымак керек. Ынтымак керек үчүн аларды да кайтарыш керек. Анан эртеден кечке ошолорду аңдымай, ошолорду жамандабай, троллдорду алып жаздырмай, ошонун бардыгы түбүгөл ушуга такалып атат да. Демек баа берилиш керек, Баа берилиш керек, сөзсүз түрдө берилет. Анан мына карасаңар, жеке компания, жеке фирмага айланды да. Ичиндеги кадр саясатын карагыла эмне болуп атат. Азыр эң мына бизнесмендерден бай кимдер азыр? АКСтин кызматкерлери, карагыла кандай АКСтин кызматкерлери тиги эмне кылып жүрүшөт? Кыргызстан кичинекей эле бат эле кылат. Бизнесмендерден сурагылачы АКС эмне кылып атат? Төкпөй чечпей айтып берет. Бул ошончо Сегизбаев болобу же башка любой адам болобу, бул анын кетиши менен эле ошолеки кетти, эми артын карап чыгабыз деген максат болбош керек. Бирок бул Сегизбаев өтө маанилүү органды жетектеп турду. Ошондо эмне жанагындай чуулгандуу окуялар болду. Бул ушул иштеп турган мезгилде. Анан ошон үчүн бул аны азыркы президент каалабайбы азыр бийликтер, бирок бул ушул текшерүү маселесине өзү оркой өзү чыгып калат. Баары текшерилет бул. Анткени көп жанагындай мыйзамга дал келбеген көп жумуштар жасабайды. Ал өзү чыгат. Мен анан мындай да, бул азыр Алмамбет мырза айтып атпайбы, оппозицияны чуркап жүргөн. Мындай болбош керек. Мына эгерде мурдагы президент ар кандай чоңуш болгондо эле өзүн эмоцияга алдырып эле жанантып, оппозицияны көз караштагы адамдардын баары эле бул эл душманы, булар тигиндей, мындай деп акыркы сөздөр менен жанантып эле жамандап отуруп калган, ошонун астында турган, ошонун оң кол болуп иштеп аткан органдын жетекчилери ошерекине приказ катары кабыл алат да. Приказ катары кабыл алды, ошерекке кимге сын пикир айтылды, кимге жана жаман сөздөр айтылды, ошонун артына чуулуп атты да. Анан экинчи 37-жылда ушундай болгон. Сталин да ушинтип баштаган. Враги народа, булар тигинде классовый эми жүрүп атат деп туруп, манаки биринчи ошондо миллиондогон, 100 миңдеген адамдардын баары кыйраш бул. Ошол тоталитаризм, жанагындай репрессиянын баардыгы мана ушундан башталат. Мамлекет жетекчисинин установкасынан башталат. Толуктап коеюнбу? Мындай да, азыркы мына мен кырдаалдыда мен дагы билем. Ушул улуттук коопсуздук кызматы азыр эмне кылат? Эртеден кечке тыныч айтты, жана оппозиция ким эмне жөнүндө айтты. Анан бул киши мисалы үчүн мактамак беле аларды. Анан Иманкулов сени минтти, Текебаев сени минтти, Шыкмаматов сени минтти деп эле улам эле президенттин астына ушуларды айтып берсе, сол киши тиги мындай тайып кетет да. Уланталы азыр байланышка чыгып күтүп жаткан угармандарыбыз дагы бар. Маал менен аларга дагы убакыт берип турайын. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Угат алыңыз, бир аз катуураак сөйлөңүз. Менин атым Жума, Бишкек шаарынын тургуну. Мен мынтип айткым келет да, меймандарга, сиздерге негизи ошол Сегизбаевкачы ушул радионун 1 сааттык убакыты эмес, 1 мүнөтүн кетирип ошол кишини талкуулоого татыктуу киши эмес да.
Андан көрө биз эмне айткылы жаңы нерсени жаңы бир пландарды айтайлычы. Ал кишиге кетире турган убакыт кетип бүттү. Өткөндө өтүп ал кетти. Айтып атам 1 мүнөт өсү ал кишиге татып айтты. Андан көрө муну Россиянын президенти жасаган иштерди жасай турган кылып, муну ал өзүнүн оппоненттерине жумуш берди, башка кылды. Ошол сыяктуу кылып биз аларды президент оппонент болуп чыккан кишилерди душман катары көрбөй, ошол кишилердин акылын пайдаланганга аракет кылсак кандай болот дейм да. Например, Улукбек Кочкоров деген татыктуу бала бар. Рахмат. Пикирин билдирди окшойт да. Анан ушул жерде дагы бир суроо жаралат да. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө атайын кызматтын функционалдык милдеттери абдан так жазылган экен. Бул улуттук жана сиз белгилеп өттүңүз, улуттук коопсуздук, терроризм менен күрөшүү сыяктуу бир топ маанилүү иш-чаралар. Анан мисалы Кыргызстанда дагы ушул атайын кызматты мүмкүн жобосун кайрадан карап чыгуу зарылчылыгы пайда болуп аткан жокпу азыркы шартта? Болбосо мисалы азыр башка маанилүү деген иштер катары эле бул оппозицияны тыңшоо жанагы сыяктуу мындай же өчөшкөн адамдан өч алуу деген сыяктуу аракеттерге мындай батыл киришип кеткендей таасир калтырат да. Бул улуттук коопсуздук кызматы мен анча-мынча кичине тартып коеюн. Илгери Союз убагында мамлекеттик коопсуздук кызмат болчу. Комитет деп койчу, мамлекеттик коопсуздук комитети КГБ. Анын ал жөнүндө мыйзам жок болчу. Анын иш жөнүндө эч ким окуган эмес, көргөн эмес. Аны керек болсо ошол эки мамлекеттик коопсуздук кызматында иштеген адамдар дагы көп деңгээлде адамдар дагы окуп көргөн эмес. Өтө совершенно секретный аны узкий круг адамдар гана окуп жүргөндө, бирок анын иши жүрө берген. Мына Андроповдун убагында иштеп жүрдү, стабилдүүлүк болуп турду. Мына бизди окутту ошол элек, биз жогорку курстарында окуп жүрдүк. Ошондо бизди эмне үйрөтчү? Мамлекеттик түзүлүштө коомдор арасында негизги принциптер бар. Мамлекеттик түзүлүшүндө бул мыйзамдуулук, ал кезекте жана партийный принцип деп койчу. Ошол экинде ким биринчи туруш керек дегенде, ал кезде тоталитарный жанагындай коммунисттик идеология орногон мамлекетлер айтсак болот эле. Ошондо биз партийный принцип биринчи орунчу болот. Ал ошол партийный принцип менен келет катачыкта кетиргенде бизде үйрөтчү ошол кезде. Мыйзамдуулук биринчи орунда болуш керек. Азыркы шартта мына 94-жылы бизге болсо улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө бизде мыйзам бар. Азыр биздин кошуна мамлекет Өзбекстан кечээ кабыл алды. Мына 4-5 күн мурда жаңы мыйзам кабыл алды. Ага чейин алар ошо СССРдагы положение менен иштеп келаткан. Положение негизинде эмне жазылган эл көргөн эмес, ачыкка чыккан эмес. Ошончо билген жазып атып, мына казыр бизде ошол эки чоң реформа 25-26 жыл бир киши гана башкарып жүрдү да Өзбекстанда, туура? Бир киши эмес, ал жана Инаятов экинчи лицо болуп калган. Ал каалаган кылып мамлекет ичиндеги мамлекет болуп калган. Анан биздин мыйзам азыркы мыйзамдын негизинде бизде толук демократиялык нормаларга кирише турган иштер жасаса болот. Бирок бизде эмне болот? Бир кишинин пикири, бир кишинин саясий ою ошол эки каалагандай кылып турат. Бирок аны өзгөртүү керек да, ошол мыйзамды карап турган. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилигине сырттан келген адамга тыюу салуу деген мыйзамга кабыл алыш керек. Бир мыйзамдын токотер жерге согого. Сырттан келген деген бул кесипкөй эмес адам келбеш керек. Журналист, артист, мындай спортсмендер келбеш керек да. Улуттук коопсуздук кызматында ширелип бышкан, кан жанына сиңген патриоттор бар ошол жерде. Карапайым, жупуну керек болсо булардын девизи бар. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жаныбызды аябайбыз деген. Ошондой адамдар келиш керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек болсо тиги согушка даяр адамдар керек болуш керек да, улуттун кызыкчылыгы үчүн. Ички наоборот өз атуулдар менен согушпай. Ошондойду мыйзамга бадарайта жазып печатты коюп коюш керек. Бул бир. Экинчиси, улуттук коопсуздук кызматы бул жабык организация болот. Аяк эч кимдин доступу жок. Ошондуктан жана коррупция менен күрөшө турган отдельный орган президенттин астында болсун мейли. Коопсуздук кызмат, коопсуздук кеңеш деп коет. Совет безопасности. Ошого тикелей баш ийген Сингапурда ошентип оңдогон. Коррупция менен күрөшө турган отдельный орган болуш керек. Анткени ал Совет безопасностьга баш ийет. Совет безопасности түз президент көзөмөлдөйт дагы. Ал прозрачный болот. Азыркы АКСти журналисттер чакырып сурап көзөмөлдөй аласыңарбы? Жок. Ошондуктан коррупция менен күрөшө турган органдагы элдин астында аквариумдагы балыктай болуп көрүнүп туруш керек. Эмне болуп атканы, каяка барган, эмне кылган. Анан жабык организация болсо, жабык организациянын коркунучтуу опурталдуулугу ошол жерде. Аларга эч ким доступ жок. Алар каалаган мына кылып атып азыр эң монстр организация АКС болду. АКС деле 2011-жылы уюшулбадыбы бул кызматтын алдында? АКСтин 80% ошондо эле айтылган конституциялык орган эмес деп. АКСтин 80% мына жөн эле сурай аласыңар, эч ким силерге жооп бербейт, закрытая информация деп. А жерде бир да чекис иштебейт. Бүт баары жанагындай агроном
башка тиешеси жок адамдар келип эле ошол жерде жүрөт, бизнесмендерди тоноп. Мен кошумчалык кетейинчи, Алмат мырзага бир жакшы нерсени айтты. Жана айтып атпайбы, бул коопсуз кызматта жана кесипкөй адамдар, ошонун тажрыйбасы бар, ушу билими бар адамдар десеп. Андай бизде мисалдар бар. Мына биздин эле СССРдин катарында бир чогуу жүргөн азыр Арменияда көп жылдардан бери мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде эгерде улуттук коопсуз кызмат алар ушундай деп атат, анан ички иштер министрлигине кызматкер жетекчилери кете турган болсо, сырттан бирөөдө тыюу салынат. Ошол эки жетекчиге, ошол экинин орун басарларынан же маанилүү жанагындай башкармалыктар бар ичинде, ошолордун ичине тандалып гана коюлат. Эгерде президент башка таанышынап келем десе, администрациянын башчысын алып барам десе алып бара албайт, мыйзам тыюу салынат. Андай мисалдар бар, бизде жасасак болот. Анан экинчи жанагы аргамдар алып келген, мына ошентип таркалабадыкпы? Көчөдөн алып барып алып туруп, өзүнүн тааныштарын, туугандарын алып барып атып туруп, анакей азыр биз мамлекеттик кызмат коопсуз кызматына абдан таркалабадык. Бул жана маанилүү экенин биз белгиледик. Бул жанагы ички экстремисттик эмелерди карап аткан, саясий экстремизмди карап аткан эме кичинелик эле бөлүк болуш керек. Негизги биз азыр ошол экинин иш аракеттеринин баары тең ички оппозициянын артынан жүрүп эле, ичиндеги душманды өзүнөн кандайдыр ойлоп таап алып, жок нерсени таап алып туруп, ошо душман кылып эле иштеп атпайбызбы? Негизги бул коопсуз кызмат коркунучтар жана чакырыштар кайсы турат? Бул сыртта турат. Мына ошонун баарын изилдеп, ошондой чоң коркунучтар биз ошого азыр тартылып калды. Билбейм азыр кандай состояние. Бүт күчтүн баарын жана Алмат айткандай бүт барушуга киргизип алып туруп ошол эки оппозициянын эме артынан жүрүп, ошол эки менен өзүнүн саясий оппоненттерин куугунтуктап аткан коркунучтар абдан келди. Муну мен көп айтам, мына сенин передачага да айтып жүрдүм. Алар акырындык менен бизге келет. Могу биз эгерде ошол экини алдын ала билбесек, бул улуттук коопсуз кызматынын негизги функциясы бул бүт процесстерди алдын алуу, коркунучтардын баарын алдын алуу иштери. Бул таптакыр калып калды. Анткени ар кай жакта алып барган, ар кай министрлик, мына министрлик, ички иштер министрлиги, алар болсо конкреттүү факт менен иштейт. Кылмыш болдубу? Аны изилдеп басын тарат. Бизде болсо ошол экини токтотуш керек, алдын ала. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угат алабыз, катуураак сүйлөңүз. Атым Жылдызбек. Алмамет мырза, мына айтсаңыз, мына бизде эмне болуп калды? Мына 2010дон бери эле бул кайсы партиядан же болсо бирөөнү президент алып келип койсо, бизде бир жаман адат болуп калды, оор болду. Эч ким эчтекеге жооп бербейт да. Жөн эле кетип калат экен. Андай кылбаш керек да, аны иликтеш керек да, ага да саясий бир баа бериш керек да. Себеби канча деген биздин азамат жигиттерибиз отурат. Эмне үчүн деген бир кыргыз элине суроо болуп атпайбы? Бул убактылуу вопрос болчу. Анан экинчиден айта турган, айтыңызчы, мына бул акыркы отставка эмес болсо керек. Туурабы? Менин оюмча генералдык бирок ички иштер министри, өкмөттүн башчысынан саар менден бери булар себеби элибизде, Алмамет мырза. Мына кыдырсаңыз элибиз айтып атат, булар президент жаңы шайланган президентке келе башы экен. Бул только мурда президент иштеген болот. Бул элди унутпашты булар. Ошондон таза бийлик келиш керек. Туура. Түздөн түз азыр жаңы мына мамлекеттик аппарат деп коет. Мамлекеттик аппарат ал тиги ГКМБдан эле турбайт да. Сиз абдан туура айтасыз. Элдин үнү деген ушул да. Азыр генералдык прокурор, өкмөт, жанагы ири шаарлардын мэрлери баары кызматтан алмаш керек. Анткени булар коррупцияга тикелей болбосо дагы, түздөн түз болбосо дагы кыйыр түйүндө качкандар да барды. Көз жумган, унчукпаган, айткан эмеси убагында. Ошондуктан булар саботаж, внутренний саботаж деп коет. Внутренний саботаж кылат. Азыркы президент Совет Безопасности айтылган реформаларга бут тоса турган мына ушулар. Ошондуктан тез аранын ичинде бул мындай переформат жасабаса болбойт. Алар саботаж, өзүнө каршы өзү иштемек беле. Ошондуктан мен жана улуттук коопсуздук кызматы боюнча да бир айткым келет. Мына жанагы маселе боюнча улуттук коопсуздугунда экономикалык көз карандысыз экономикалык коопсуздук деген бар да. Биз Кытайдын мамлекеттик Инексим банкынан 2,5 миллиард доллар карызга белчесинен баттык ошо акыркы 8 жылда. 2009-жылы башталып тур да. Инексим банк сураганда эле келе кой деп бере берет. Бирок алардын бир 50 жылдык, 20 жылдык планы бар, кийин кандай түрдө алабыз деп. Алар тоо, таш, аксай арпа жайлабыз алып койсо эмне кылабыз? Тажикстандан ошентип эле Бадахшанды алып койбодубу? Карызга белчесинен батырып туруп. Ошону айта турган, коңгуроonu кага турган улуттук коопсуздук комитетинин аналитикасы болуш керек да. Кытайдан кредит алганды токтотолу, Европага жол ачалы, башка күчтүү, өнүккөн демократиялык мамлекеттер менен алака түзөлү деп айтыш керек да. Барып эле тиги Кытай азыр сураса азыр берет. Алар күнүгө берет. Жана бир айылда бир адам элдерге кредит берип анан баарын сыска тургузат го.
кийин баарын малын тартып алып ошондой болот да. Кытай деген ошондой улуттук коопсуздукка, улуттук экономикага ошондой шек келтирет. Уландалык дагы уругарма байланышта, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз, катуураак сүйлөңүз. УКМК мамлекет үчүн маанилүү ролду ойнойт. Мен баардыгы жаман деп айтып тура эмес деп ойлойм. Арасында чыныгы патриот, таза эл үчүн иштегендер бар. Мурдага салыштырмаганда, пол жугучка чейин алмаштырганчалык турат билбейм. Эки суроом бар да. Терроризм менен күрөшөт дегендере биз сөзсүз мынча адам кармалды десе иштеп аткандай көрөбүз да. Ошол иштерге жол бербей, алдын алуу иштерин жүргүзүү дагы маанилүү деп ойлойсуздарбы? Экинчиси, саясатчыларды аңдыйт деп атпайсыздарбы? Эми жаба жапкан туура эмес, бирок өлкөдө хаос кылабыз дегендерди өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, оң солдон алып, элдин ырыскына кол салып байып алгандар бар да. Аларды изилдесе, жоопко тартса да туура эмеспи? Эми баардыгы бир тараптуу таза деп айта аласыздарбы? Же арасында чын эле элге, мамлекетке зыян бергендер да болобу? Рахмат. Мамлекетке зыян келе тургандар болсо, ага Генералдык прокуратура, Ички иштер министрлиги жанагы мыйзам деген бар да. А күнү түнү аңдып, прослушкаларды коюп, а жерде тиги мамлекеттик төңкөрүш эмес, жөн эле бул президент жөнүндө мындай сөз айтып койду, бул тигинде айтып койду, муну жок кылыш керек, муга жанагындай кылмыш ишин токуй коюш керек деген ушул адилеттүүбү. Ошондуктан бул кантип кандай гана актануу азыр ишке ашпайт. Мен айтып коеюн, бул жакшы суроо берди бул угуучу айым. Биздин улуттук коопсуздук кызматынын катарында өтө билимдүү, профессионалдык жактан даярдыкта турган кызматкерлер көп. Мен алар менен иштешип жүргөм. Азды иштеп атат алардын баары. Мен окуучуларым көп арасында. Бирок жана бир карым майды бир кумалак чечет дегендей, мына ошого окшогон жетекчилер барып алып, ошо жетекчилер өзүнөн кошо сүйлөп барып, тааныштарын алып барып туруп талкалап иштеп атпайбы? Аларга мүмкүнчүлүк бербей атат да. Алардын профессионалдар дилетантты кантип угат? Өзүнүн ишин билбей турганда кантип алар? Макул деп эле жүрө берет да. Алар аскер кызматы айла жоктон угат алар. Бизде принцип единачалие деген бар. Ошондуктан ал адамдарга мүмкүнчүлүк бербей атат, ачылганга мүмкүнчүлүк бербей атат. Эгерде ошолордун үстүндө уюштуруу иштерин, ошолордун жетектеп турган адам алардын бир баш үйдө, жана наглый выше деп айткандай, билими жагынан да, профессионал жагынан да, баардык адамгерчилик жагынан үйдө тура турган болсо, ал гүлдөйт ал жерде иштердин баардыгы. Экинчи, терроризм жөнүндө туура айтты. Мына мен акыркы жылдары ошо биринчи орун басары болуп туруп, башкарма терроризмге каршы күрөшүү борбор түзгөнбүз. Мына мен өзүм түзгөм ошо эркине. Ошонун директор болуп туруп, мына биз ошо иштерге туп-туура айтты. Бул терроризм, экстремизмди куралы менен өзгөчө экстремизмди. Да, терроризм бул крайний формасы, экстремизмди жана күч менен жеңүү мүмкүн эмес. Бул деген идеология. Идеология карандай кара күчтү салып койгон болбойт. Ошондуктан буну биринчи алдын ала иштер жүрүш керек, түшүндүрүү иштер жүрүш керек. 70-80% иштин процесстерин бар ошондо жүрүш керек. Ана крайний формага өтүп кеткенден кийин терроризмди аны специалисттер иштеш керек. Эмне болду? Мына колониядан ба терроризмге шектелген адамдар, ошого күнөөлүү адамдар качканда эмне болду? Ички иштер министрлигине тапшырып койду. Эмне аякта жаман кызматкер деп айткым келбейт. Алар башка даярдалган адамдар. Бизде бар атайын терроризмге күрөшүү атайын кызмат подразделение бар. Мына ошолорго бериш керек, кесипкөй адамдарга бериш керек. Мисал, Канат Исаев эмне мамлекеттик төңкөрүшкө ой жасайм деген ушул шекил деген ушул туура нерсе. Муну юрист болуп, чекист болуп, бир кесипкөй болуп да кереги жок. Оркой эле көрүнүп турбайбы саясат экени? Азырчы мисалы макул бул атайын кызматтын мисалы полномочиялерин же болбосо ишмердүүлүгүн кандайдыр бир деңгээлде мындай чектөө зарылбы? Кайрадан мындай жобо иштеп чыгып, эмне менен алек болуш керек атайын кызмат деп мындай полномочиялерин так көрсөтүп, функционалдык милдеттерин дагы аныктап бериш зарылчылыгы пайда болуп аткан жокпу? Пайда болуп атат. Элдин көзөмөлүнө кош керек. Элдин көзөмөлү деген бул парламенттин көзөмөлүнө кош керек. Парламент аркылуу, сөз эркиндиги аркылуу, журналисттер аркылуу ГКМБнын кылып аткан иштери жыл сайын керек болсо отчетко киргизиш керек. А эгерде алар жабык организация болобуз, устав боюнча ушундай бул военизированный жабык организация болобуз десе, анда чалгындоо кызматы деп отдельно өш керек да. Мына жабык болуп өзүнчө структура катары бөлүп чыгыш керек да. Анткени алар чалгындоону чын элге айтпаш керек да. Анда өзүнчө болгула. А бирок эгерде азыркыдай силер АКС коррупция менен күрөшөбүз десеңер, будьте добры, отчет берип айтып тургула. Мындай мамлекетте бир да көзөмөлгө алынбаган бир да орган болбош керек. Ошон үчүн атайын кызматтагы көзөмөлдө болуш керек. Ал көзөмөлдүн уже башка чет мамлекеттер муну уже эч жакта эле ойлоп таап, аны иш жүзүнө ашырып келатат. Абдан туура айтат. Бул парламенттик көзөмөл болуш керек. Парламенттин ичинде коопсуздук боюнча комитет болуш керек атайын.
Ал ага дагы текшерилген депутаттар болуп туруш керек. Аны жана көчөдөн келген криминал менен байланышкан жана бизнесмендердин баары алып барып отуруп, ал маалыматтарды өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланбагандай болуш керек. Ошондон мынакей эң күчтүү деген Америка Кошмо Штаттарында 10дон ашык чоң атайын кызматтар бар. Анын баарын көзөмөлдө. Аны финансировать аркылуу эле, аны каяка куротосуң акчаны деп туруп комитетте бүт баарын көзөмөлгө алып турат. Ошондон алар жанагындай мыйзам бузушка бара албайт. Бир жол буздун таратып берет кызматты. А бизде болсо эмне болот? Мыйзам сакталбайт. Принцип законности деген болбойт атта. Жетекчи башы мамлекеттин жетекчи өзү ошолго түткү берип атса, мамлекет алып барган дайындалган жетекчи өзү мыйзамды урбой ойнобосо, өзү каалагандай мыйзамды айланып өтүп атса, кантип ошол жерде башка кызматкер аны? Бул жерде дагы бир суроо жаралат. Жана АКСтин аракети боюнча да, мисалы 2011-жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде 2 жаңы бөлүм ачылган эле. Бирөө болсо террорго каршы күрөшүү бөлүмү болчу, а экинчиси мына ушул АКС же коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү. Анан кандай ойлойсуздар? Азыр АКСтин ишин мындай жаңы форматка өткөрүү зарылчылыгы пайда болуп аткан жокпу? Кээде ушундай чалажан иштеген органдын кимге кереги бар деген суроо жаралбай койбойт экен. Пайда болуп атат. Алар эми мисалы үчүн бул биринчи тажрыйбаны караш керек да. Мисалы үчүн Сингапурда ушул талкаланган мамлекет тез аранын ичинде гүлдөгөн мамлекетке айланган. А жерде биринчи кезекте Люкан ошо лидердин, Сингапурдун лидердин саясий эрки жеткен, экинчиден алар атайын ушундай кызмат түзүп туруп, коррупция менен күрөшүп турган. Аларга баардык полномочияны берип, жана Совет Безопасности катары бир уюмга подотчетный кылып койгон. Анткени Совет Безопасности ким төрагалык кылат? Президент, а мүчөлөрүнүн баары жанагындай прокуратура, ГКМБнын жетекчиси, парламенттик фракциялардын лидерлери байтор бир публичный орган, ошолорго гана отчет берип турат. Ошондо ошол АКС отчет берип иштейт эле да. А же болбосо азыр кимге отчет берет? Сейизбаевге отчет берет, Сейизбаев бар президентке сурап коет болду. Анан экинчиден ошол жанагы улуттук коопсуздук кызматы Совет бүгүн айтып атпайбы, президенттин укугу жок, президенттин укугу чектелген деп. Президенттин ушул реформаларды ишке ашырууга Совет Безопасностьтун төрагасы катары ушул айтылган баардык мамлекеттеги жагдайларга көз салууга толук кандуу конституциялык укугу бар. Бул биздин азыр АКС деп атпайбы? АКС курулуп атканда эле бул туура эмес болуп атканын биз айтып чыкканбыз. Укпай койбоду. Эми туура эмес жагы кайсыл эле? Билбеген адамдар ушинтип жасаган жаңылыштыгынан кийин мамлекетке чоң терс таасирин берип атпайбы? Бул деген орган өзүнчө болуш керек эле. Бул атайын кызматка байлап койбош керек эле. Атайын кызмат өзүнүн жана функциональный өзүнүн милдеттери бар, ошол эркин тагат катыш керек эле. Коркунучтар жана чакырууларды айтпадым жана, сырткы коркунучтар, чакыруулар абдан көп. Ошондон Кудай сактасын. Биз даярдык болуш керек. Экинчи Люкан Ю боюнча жана премьер-министр, бывший премьер-министр жөнүндө жакшы айтып кетти. Аерде Национальный бюро борьбы с коррупцией деп түзүлгөн. Мурда кичинекей подразделение бар. Ошол экини алып туруп, только премьер-министрге баш ийип тургандай кылып туруп. Чакан 100 кишинин тегерегинде гана кызматкерлерди коюп туруп, бирок алар агазына да караган эмес, тууганына да караган эмес, досуна да караган эмес. Бүт баарын тең, эгер шектелген баарын камап отуруп, мынакей булар биринчи мыйзамдардын баарын өзгөрттү. Мыйзам ошондой барганга жол бербей турган мыйзамдарды. Экинчиси жана аябасыз күрөш жүргүзүп атты. Туугандан отуруп атты. Люкан ушинтип айтканда, мен деген бир тууганым болобу, мына кече биздин президент айтты ушул сөздү. Мен тууганыма да карабайм, досума да карабайм. Мына ошондой саясат жүргүзгөндө эле өзүнүн биринчи жакынын, урдап аткан жакынын, досун, туугандарын биринчи камаганда эле бүт токтоп калат. Биринчи кимди текшерген билесизби ошол орган? Биринчи Люканын өзүн текшерген. А өзү айткан, биринчи мени текшергиле, текшерип эл журт кайтып турандан баштагыла. Өзүн тим эле рентгенден өткөрүп чыгышкан. Анан жанагы эмне үчүн ГКМБнын башчысына мыйзамды билген кесипкөй келиш керек. Бөдөнөн сойсо да казапчы союш керек дегендей да. Движение оперативной информации деген закон бар. Оперативная информация получена оперативным путем бири-бирине бергенде да кол коюлуп алынат, туурабы? Анын оперативный информацияны жооп берет ал адамдар. А Сейизбаев оперативный информация менен алдын Белиске деп президент көрсөтүп, КТРда бүт дүйнөсүнө көрсөтүп атпайбы? Ушул туурабы? КТР эмес, кошунасына көрсөтпөш керек. А бул жалпы элге оперативный информацияда президент көрсөтүп атат. А ушуга чейин Ген прокуратура айтып атат, расмий түрдө жооп келет деп. А оперативный информациясына биз накталайлы информация алдык. Президент эгерде Белизгейтти аныктай албаса кызматтан кетет деле деп башында президент болуп турган учурунда айтканда. Андан да жаман болот деп айткан Алмаз Атамбаеваны. Анан Белизгейттен бизге жооп келди да, ал калп деген.
Мына ошол эле пенелдин колу менен келген ал калп деп. Азыр такталып атат ошо. Ким учуп барган айка, ким барып алып келген, кайсы рейс менен кайсы күнү кимдер кайсы эки оперативник учуп барып алып келген баары белгилүү. Ушул жөнүндө мен бир кичине тактама көрсөтүү боюнча бизде закон оперативно расчетной деятельности деп коет. Бул оперативдик маалыматтардын баары тең бул мамлекеттик сыр катары билинет. Эгерде сен ошол эки оперативдик кызматкер ошол эки оперативдик маалыматты же ошо оперативдик маалыматты берген оперативдик источник деп коет, булак. Ошол жөнүндө маалыматты сен чыгарып алсаң, сени соттойт. Сага иш козгоп туруп, мамлекеттик сырды сыртка чыгаргандыгы үчүн, аны жоготкондугу үчүн, бирөөгө билдирип койгондугу үчүн сага иш козгойт. Ошондон бул дилетанттык кылып жанагы айтып атпайбы, бир оперативдик материалды алып келип атпайбы. Эртең ал текшерүүлгө тийиш да. Любой иш бул, даже Белизге боюнча айтайын. Эгерде ошол экини алып барарында мурда прокуратура өткөзүп президентке берердин астында ошо даже оперативдик материал бар болгон күндө дагы, бирок мен ишенем, андай маалымат жок оператив. Ошо алып барган күндө дагы аны болсо легализовать этиш керек болчу. Аны легалдаштырып, мыйзамдаштырып, ага жанагындай арыз алып, объяснительный алып, ошол экинин негизинде легализаштырган материалды прокуратурадан президентке бериш керек. Оперативдик материал мына эми азыр Сегизбаевди бир эме жоопкерчилик күтүп турат. Ошол эки эгерде азыр текшерүү убагында, эгерде действительно оперативдик источникте маалымат ала турган болсо, азыр текшерип отуруп ошо кимде маалымат алган, ошол экинин аты жөнүн маалыматын билип калчубуз, эл коомчулук билип калса, текшерип аткан билип калчубуз, ошол экини алып чыкканга түп-түз күнөөсү бар деп туруп Сегизбаевди оперативдик маалыматты берген адам жөнүндө маалымат берди. Бул мамлекеттик демек юридикалык жоопкерчиликке тартылат экен. Сыр бул. Ошону берип кой деп туруп ага иш козгозуп алат. Эми Сегизбаев кетти. Азыр анын орун басары дагы кызматтан алынды. Айтыңыздарчы, бул кызматка ким келиш керек деген маселе азыр коомчулукка аябай кызуу талкууланып атат. Айрым 1-2-3 фамилияны дагы социалдык түйүндөрдө айтып жиберишти. Ким, кандай адам башкарышы зарыл? Эми ал жерге ким гана келбесин, ошол системаны билген, ошол системада кадыр баркы бар, внутренний саботажга жол бербеген. Кол кубаттап тосуп алат, мына биздин адам келди деп, мындай сыйлаган авторитет келди деген бир салмагы сайдын ташындай болгон бир кесипкөй адам керек. Андай адамдар бизде бар. Кеп фамилияда эмес. Да, бизде бирок мындай да ким барат дегенде кеп фамилияда эмес. Кеп ошо барган адам ошол эки кызматты ошондой чоң коомчулук күтүп аткан, азыркы мамлекеттин жетекчиси күтүп аткан деңгээлде ошол экинин ишин уюштура алабы? Ошол жөнүндө билими барбы, тажрыйбасы жетеби? Мына ушул кеп ошондо болуп атат. Ошондой адамдар бар бизде. Кыргызстанда биз кадрлар көп. Бирок алардын баары тең азыр элдер көрбөй атканы мына көп жылдардан бери, жана Атамбаевдин андан мурда Бакиевтердин убагында да ошондой болгон. Кесипкөй адамдарды, тың адамдардын баарын тең бүт баарын алып таштап туруп, өзлөрүнө ыңгайлуу адамдарды, иштин билбеген адам ал атын айда кандай да тутсаң ошондой жүрө берет да. Мына ошондойлорду көндүрүп койгон. Бизде ошондой кадрдык саясат, ошондой нукта жүрүп калып, мына балянын баары ошондой болуп атат да. Анткени биз үйрөнө албай атабыз. Анткени кесипкөй адам баарынан макул боло бербейт. Жок деп айтканга да эрдик керек. Жок, мен аны кылбайм деп айтканга да эрдик керек. Бир дагы саясий топко тиешеси жок адам болуш керек. Бир саясий топ деген бир саясий топтун кызыкчылыгына жан тартып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бир да саясий топко тиешеси жок, самостоятельный ушу өмүрүн, жанын улуттук коопсуздук комитетине арнап жүргөн кишилер абдан. Ал случайно мен дагы кошум мүмкүн. Ал президент сыяктуу эмес, президент келгенден кийин партиядан чыгат да. Не партийный болот президент. Ошол сыяктуу эле улуттук коопсуздук кызмат жөнүндө мыйзамда кызматкерлеринен баштап жетекчисине чейин бир да партияга кирбеш керек, бир дагы жанагындай предпринимательский деятельность менен алектенбеш керек. Жалаң ошон үчүн жана айткандай өмүрүнүн баары тең ошо өмүрүнүн баарын ошо улуттук коопсуздукка арнап коюш керек. Азыр эми бул системага кандай өзгөрүү керек дегенде, ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында мындай кадрдык курамда ар бир кызматкердин ээлеген ордуна канчалык деңгээлде шайкеш, туура келет деген жагдайга анализ жасалышы зарылбы? Анткени жогоруда сиздер белгилеп атпайсыздарбы? Бул жерде мурунку жетекчилер өзүнө жакын адамдарды алып келген депчи. Эгер андай боло турган болсо, анда бардыгына ошол профессионалдык баа берилиш керекпи? Балык башына сасыйт деп коет эмеспи? Мамлекетте да ушундай. Президент кандай лидер, журт атасы мына эл шайлап берди да батасын берип.
источник мына бийликтин ээси эл өзүнүн батасын берип президентке мына 6 жылдык вазифаны бердиби, президент кандай адам болсо мамлекетте дагы аппарат ошондой болот. Ансыранда улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине кандай адам келсе аппарат ошондой болот. Эми азыр президент карап атабы, президенттин аппаратына буйрук, аппарат карап атабы, ошол эле азыр дайындала турган кандидаттардын үстүнөн иштеп атат болуш керек. Андай адамдар тапса болот бизде. Бир гана жана критерийге токтолуш керек. Анан мен дагы айттым, мына башка мамлекеттерде бар. Атаандаштары, башка көз караштагы адамдарды жок, сен бүттү, биздин командадан чыксың, сен бизге жолобойсуң деген саясат жүргүзбөш керек. Кесипкөй адам боло турган болсо, керек болсо таптакыр башка, мына бул президент эмес, башка кандидаттарга чуркап жүргөн, бул кишини шайлабаган, башкага үгүттөп жүргөн адамдар болсо дагы, эгерде ал ушуга критерийлер боюнча ушуга жооп бере турган болсо, ушул ишти абдан керектүү деңгээлде, чоң деңгээлде алып бара турган болсо, ошол адамдар чакырыш керек. Ошондо президенттин бул жанагындай орусча айтканда мудрость ошондо билинет да. Элдин келечеги президенттин жанагы өз оюн менен кылып эле мен келдим, мен өзүм кылам дегендей болбош керек. Анткени бул элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек. Мен ойлойм азыркы президент ошондой саясат жүргүзөт деген менде ишеним бар. Сооронбай Шарпович коопсуздук кеңесинде дагы мындай ключевой деп коет, маанилүү бир жагдайды туура айтты да. Ал айтты, ошо өкмөткө кайрылып айтты окшойт да. Шайлоо маалында башка кандидаттарга иштедиң деп кызматтан алып, жумуштан бошотконуңарды токтоткула. Аны уксак мындай катуу капа болом деди да. Ошол мындай айтканы абдан туура. Анткени баягы бөрк десе баш алып четинен баштаганда кээ бирлер жөн эле иштебесе деле, сен бир пожарникти мисалы үчүн ал иштебептир бечара эч жакка. Жөн эле эмнеге кетирип атасыңар, жакшы иштеп атамбы деп кирсе, сен анткени башка кандидатка иштедиң деп пайда берет дейт. Ал бечара бакшы эч кимге иштебептир. Эми тигилерге да бир шылтоо болду да, үстүнө жагалы бирдеке деп сураса, ой, шеф бул башка жак иштегенде айтып коебуз депчи. Ошондуктан ошондой баягы фокустарды токтотуш үчүн президент абдан туура айтты. Уланталык дагы угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы, Ашайым. Угатал сизди. Марат Окенович, Алмат Насыпхан, саламатсыңарбы? Мен биринчиден ушу Майраш сизге чоң рахматымды айтып коет, сиздин эрдигиңиз үчүнчү. Ушу адамдарды бүгүн радиого чакырып атканыңызга мен ушуга ыраазы болуп атам. Рахмат. Анан мен мындайда, Марат Окенович, мындайда Алмат Насыпханович, бул кызматка азырчы ушу Марат Океновичке окшогон адамдарды, спецтерди чакырып, президент шашпастан берге любой адамды келип отуруп койгон болбойт, тааныштар. Азыр булар менен кеңешиш керек, кеңешиш керек. Бул оңой эмес. Мына башыбыздан өтүп па, Алмат Насыпхан сиз менен экөөбүз бир жылдан бери соттошуп жүрөбүз, туурабы я? Биз ыйлактап силерге эметип атабыз. Азыр мына силерди судьялар мына ушул мына жанагы указ менен болгон, жанагы силер соттоп аткан иштерчи. Ошолорду карап көрүш керек. Текебаевдикин, сиздикин, Саларовдикин, Канат Исаевдикин, башкалардыкын, жана полиция заключёрлордун иштерин баары Сегизбаев менен болгон. Ошондон жана Майраш бир жакшы суроо берди. Ушул менен эле бүтүп калабы, кызматтан кетип эле? Жок, кызматтан кетип эмес. Биз 5-мартта чыкабыз. Тиги жогорку соттун алдында. Булар кызматтан кетип эле эмес. Булар эми жоопкерчиликке тартылыш керек. Жалгыз эле башчылар эмес, жанагы следователдер бар ал жерде. Прокурорлор бар, сотто отурган башты кесип. Рахмат, түшүнүктүү болду. Мен ойлойм, азыр ошол улуттук коопсуздук комитетинде кызматын иштеп жүргөн бир топ генералдар бар, пенсионерлер бар, авторитеттер бар. Ошолорду чогултуп эле президент чакырып, кана акылыңарды айткылачы десе эле, ушул атста жанагы Табылды Бүркүтүш жүрөт, Дүйшөбаев жүрөт, дагы ким бар? Баягы Ниязов бар, мына бул киши жүрөт. Ошолор чогулуп туруп эле өз кеңешин эмне деген багаж, эмне деген тарых, эмне деген мындай готовый бир информация тажрыйбада, консультант. Ошолорду чакырып туруп эле бир 2 саат сүйлөшсө эле булар полностью мындай картаны жайып берип коет. Мында бул жана булар камалып атат деп мына азыркы Алмат мырзанын үстүнөн дагы жана иш козгоп мына сотто каралып атат. Мамлекеттик коопсуздукту бекемдейм деген, мамлекеттик чыңдайм деген, бул это не значит, что саясий оппоненттерди камап, душман кылып алып эле баарын камап атып бекемдейбиз. Бул туура эмес. Наоборот, мамлекетти таткалап атабыз. Ажырым кетирип атабыз. Коомдо ынтымак менен биримдикти таптап атабыз. Ошондон мамлекеттик коопсуздук сакташ үчүн наоборот жана мен айткандай ынтымак. Экинчиден биз мамлекет дайыма да мамлекет дагы, коом дагы, ошо мамлекет ичинде жанагы коопсуздукка жооп бере турган структуралардын баардык жагынан даяр болуп туруш керек. Бул жанагындай коркунучтарчы. Мына мен келетам деп келбейт, жана уур үйүнө кирип аткандай мен уур келатам, эшигиңди ачып кой дебейт да. Ал айттырбай келет. Айттырбай үстүнө кирип келет.
Мына ошого даяр болгон органдарды биз түшүшкө органдардын тагдыры менен ойношо, коомчулуктун, мамлекеттин келечеги менен эч ким ойнобош керек. Бул өтө опырталдуу нерсе. Ошон үчүн ошол эки органдар келгенде азыр эмне болот? Азыр барсак мен билем, развал, жана разруха сыяктуу болуп калды. Балдардын баары көп тармактуу нерсе да бул. Бул жанагы саясий эме политический экстремизм иштеген бул кичине эле бөлүк. 90% башка тармактарда иштей турган. Ошонун кызматкерлеринин баардыгын бир направление иштетип койгон бул мамлекетке чыккынчылык бул. Ошол экини баарын кайра апарып барган, эгер даярданган киши ошонун баарын ордуна коюш керек. Соңку угарманды угуп коелу, саламатсызбы? Ала, саламатсызбы. Угуп атабыз, кыска айтыңыз сурооңузду. Бишкектен. Эми бул Байкенат унутуп калбадымбы, КСМБда, КГБда иштеген. Марат Муканович. Марат Муканович. Чегара кызматтары боюнча илгери Союз убагына кийин деле чегара кызматы КГБга башыйып, ар бир квадрат метр чегара жер боюнча дагы аябай жакшы иштешчү да. Ушул боюнча ойлооңуз кандай? Рахмат. Кыскача айтып коеюн, башчы эмес, ошол эки коопсуздук кызматынын структурасына кирчи бул чегара кызматтары. Эмне үчүн себеп? Эмне себептен? Анткени чегара кызматы менен коопсуздук кызматтын функциялары бирдей. Бул биздин сырттагы келаткан коопсуздуктан сактоо. Эгерде башка структурага чегараларды киргизип койгондо, мына азыр кээ жана предложение болду, бул коргоо министрлиги куралдуу күчтөрүнө киргизип коет деп. Чегара кызматы аралашып биткенде сырттан эгерде бир конфликт боло турган болсо, чегара конфликт боло турганда куралдуу күчтөр киришти деп туруп, тигилер куралдуу күчтөрүн көтөрүп келет, бер жерге чакырып келет. Ошондон бул чегара кызматында бул коопсуздук маселеси, жанагындай болгон тыңчылардын баары тең, диверсанттар, террористтердин баары чегара аркылуу кирет да. Ошон үчүн бул маалымат бирдей болуш керек. Структурада бүт баарын анализдеп, жана айтканда, бир анализдеп, бүт баарын иликтеп тура тургандай бул структура керек. Бул жанагы жетекчи орундан алган эмес. Бул мамлекеттин коопсуздугун эффективдүү коргоо үчүн жасалган ошондой структуралык биримдик. Мына азыр айтып атат, бизге бир маалымат келип атат. Мегакомдон ушул өткөн жумада 60 миллион сом чыгып кетти дейт. Ушул жанагы кадрдык маселени кечеңдетип аткандай болуп атат да. Анткени булар саботаж. Кетерин билет. Анан ошо кетери деп бир апта болайын деп, ошон үчүн жанагы ошол жерде иштегендер чырылдап бизге маалымат берип атат. Чыгарып атат 60 миллион кече кетти деп. Ким чыгарып атат деп? Белгисиз, биз эми парламент күнү келгенде муну озвучить текшерип, задание беребиз, текшергиле барып. Бул көтөрүлөт экенден. Саботаж деген ушул. Кетерин билет. Базар кулуп камаларын билет. Анан кетип барат ошол бир кол коюп, реклама ал бул деп бир чыгарып атат. Же болбосо 60 миллион бир күндө кантип чыксын? Чоң рахмат. Ушуну менен программабыздын аягына чыгаралы. Албетте бул кызматка, атайын кызматка эми ким келет жакынкы күндөрү белгилүү болот болуш керек. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Студиянын меймандары улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурунку төрага орун басары генерал-майор Марат Иманкулов, жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов болушту. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар. Алдыда болсо жаңылыктар топтому бар.